Президент буунун Кыргызстандагы тутумунун жаңы дайындалган туруктуу координаторун кабыл алды. Бишкекте МЖОнун өнүктүрүү боюнча эл аралык конференция өз ишин улантууда. ЖК депутаттары жаңы министрлердин талапкерлигин кароодон баш тартты. Кыргызстандын санариптик трансформациясында Кореянын активдүү ролун күтөбүз, деди Амангелдиев. Баткенге жардам берүү үчүн ачылган эсепке 315 миллион сом түштү. Кыргызстандык спортчулар таэквондо боюнча дүйнө кубогунда 18 алтын медаль жеңди. Президент Садыр Жапаров буунун Кыргызстандагы тутумун жаңы дайындалган туруктуу координатор Антье Гравини кабыл алды. Сүйлөшүүнүн башында Антье Грави президент Садыр Жапаровго ишеним грамотасын тапшырды. Садыр Жапаров Кыргызстан менен буунун агенттиктери ортосундагы кызматташуунун деңгээли жогорку экенин белгилеп, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан институционалдык реформалар тууралуу айтып берди. Өз кезегинде Кыргызстандагы буу тутумун туруктуу координатор Антье Грави Кыргызстандагы бууга мүчөлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктап, бул кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү жана кеңейтүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк түзөрүн баса белгиледи. Бишкекте мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча эл аралык конференция өз ишин улантууда. Конференцияга министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Конференциянын алкагында Кыргызстандын МЖОну өнүктүрүү талкуулоо, Борбор Азия чөлкөмүндө МЖОнун алдындагы келечегин көрсөтүү үчүн МЖОнун өнүктүрүүнүн эл аралык тажрыйбасын талкуулоо пландалууда. Иш-чарага 200дөн ашык катышуучу, андан тышкары өлкө жетекчилиги, Кыргызстанда МЖО агенттиктеринин жетекчилери, өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр жана МЖО жаатында эксперттер катышууда. Конференциянын алкагында семинарларды, панелдик талкууларды, тематикалык жана тармактык секцияларды камтыган 10дон ашык иш-чара пландаштырылган. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы министрлердин талапкерлигин кароодон баш тартты. Аларды залдан чыгарып салды. Жаңы министрлердин талапкерлигин министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров эмес, президенттин өкүлү Алмазбек Абытов сунуштаганы депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Эл өкүлдөрү Акылбек Жапаровдун парламентке келип, мурдагы министрлер эмне үчүн кызматтан алынгандыгын жана азыркы талапкерлер ката келтирсе ким жооп берерин айтып берүүсүн талап кылышты. Кыргызстандын санариптик трансформациясында Кореянын активдүү ролун күтөбүз, деди Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Сеулда өтүп жаткан экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык Кыргыз-Корей комиссиясынын 5-жыйынында. Жолугушууда эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын учурда кабалы, ошондой эле Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн келечектүү багыттары талкууланууда. Жыйында сөз сүйлөгөн министр Амангелдиев Кыргызстан бекем жана узак мөөнөттүү негизинде курулган Кыргыз-Корей достугуна өзгөчө маани берерин белгиледи. Баткенге жардам берүү үчүн ачылган атайын эсепке 315 миллион 432 миң 302 сом 14 тыйын түштү. Жалпы 3724 акча которуу болгон. Белгилей кетсек, атайын эсепке Баткен областынын калкын колдоо, ошондой эле абийирсиз жарандардын каржылык көз боёмчулугуна бөгөт коюу максатында ачылган. Кыргызстандык спортчулар таэквондо GTF боюнча дүйнө кубогунда 18 алтын медаль багындырды. Казан шаарында 28 сентябрдан 3 октябрга чейин эл аралык мелдеш өтүп, ага 16 өлкөдөн 750дөн ашык спортчу катышты. Кыргызстандын атынан 19 спортчу катышып, 30 медаль багындырды. 18 алтын, 9 күмүш жана 3 коло медаль. Ал эми жалпы командалык көрсөткүчтө Кыргызстандын курамасы 2-орунга илинди. 1-орунда Россия, 3-дө Өзбекстан жайгашты.